погрузчигибиз тоскун асфальт кылачыбыз, кымбат асфальт кылачыбыз болду. Бул болсо жана ошо битум ооздор болсо аябай 30 тонна. Бүгүнкү күн өлкөбүз үчүн кубанычтуу күндөрдүн бири десем жаңылышпаймын. Бүгүн мынакей транспорт жана коммуникациялар министрлигине жаңы атайын техникаларды тапшырып, министрликтин күчтөнүшү, кубаттанышы шартталып отурат. Жол мамлекеттин, коомдун өнүгүүсүнүн ажырагыс бөлүгү болгон тармак. Экономикалык жана социалдык өнүгүүдө терең мааниге ээ. Алдыга жылып, өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулууну ишенимдүү заманбап транспорттук инфратүзүмсүз элестетүү мүмкүн эмес. Себеби жол тармагы өлкөлөрдүн, шаарлар менен айылдардын тыгыз байланышын камсыздап, калкыбыздын күнүмдүк турмушун жеңилдетүүгө түздөн түз салым кошот. Экономиканын негизги кыймылын камсыз кылат. Региондордун өнүгүшүнө, туризмдин өркүндөшүнө, инвестиция тартууга, жумуш орундарын түзүүгө жана жергиликтүү калктын жашоо деңгээлин жогорулатууга дагы өбөлгөсүн түзөт. 2026 жылга чейинки Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасында транспорттук логистикалык инфратүзүмдү өнүктүрүүгө артыкчылык берилген жана бул багытта келечектен көп үмүттөндүргөн чоң пландарыбыз бар. Өлкө экономикасын туруктуу өнүктүрүүгө ак ниетибиз менен бекем аракет кылып, болгон күчүбүздү жумшап жатабыз. Жашообуздун күрөө тамыры болгон жолдорду оңдоо үчүн тиешелүү министрликти жаңы техникалар менен камсыз кылуу жасалып жаткан аракеттин үзүрлүү эмгектин натыйжасы экенин баса белгилеп айта кетейин. Мындай иш аракеттердин баары өлкөбүздө сапаттуу, заман талабына жооп берген жолдорду курууга багытталат. Жол тармагын реформалоонун алкагында бир топ алгылыктуу иштер жүрүүдө. Бүгүнкү иш-чарадагы ошол жылыштардын бир үзүмү. Бүгүнкү күндө бир катар тармактардагы жылыштарга жалпы элибиз күбө болуп отурасыздар. Алдыбызга олуттуу максаттарды койгонбуз, ошолорду ишке ашыруу менен көптөгөн ийгиликтерге Кудай буйрса жетишебиз. Жол тармагын өнүктүрүү, аны тейлөөчү материалдык техникалык базаны жаңылоо, жакшыртуу максатында транспорт жана коммуникациялар министрлигине техникаларды алуу үчүн республикалык бюджеттен тийиштүү каражаттарды бөлүп берип жатабыз. Өзүңүздөр билгендей, буга чейин жол техникасы көбүн эсе насыяга же гранттык негиздерге алынып келинген. Өткөн жылдан баштап жол техникасын сатып алуу республикалык бюджеттин эсебинен жүргүзүлүүдө. Мамлекет тарабынан бул максаттар үчүн жалпысынан 5 миллиард сомго жакын каражат каралган. Бул каражатка 2026 жылга чейин 700гө жакын атайын техникалар сатылып алынат. Азыркы учурда Кыргызстанга 265 даана техника алып келинди. Анын баарын жол куруу иштери үчүн өткөрүп берип жатабыз. Кудай буйрса, мына азыр бардыгы туш тарапка жолдор жасалып жаткан жакка жөнөп кетет. Албетте жаңынын иши жаңы. Мындай жаңы техникаларга ээ болуу менен жол инфратүзүмүн жакшыртууга жана жол коопсуздугун жогорулатууга мыкты мүмкүнчүлүктөр жаралат деп ишенимдүү айта алабыз. Министрлик алдына коюлган олуттуу максаттарга жетиш үчүн жаңы техникаларды натыйжалуу, туура багытка колдонушу кажет. Ошол эле маалда аларга аяр мамиле жасап, көздүн карегиндей сактоо менен көпкө урунуусу зарыл. Урматтуу жол тармагынын кызматкерлери, сиздер курган ар бир чакырым жол ар бир кыргызстандык үчүн жаңы мүмкүнчүлүк болуп саналат. Жогоруда айтып өткөнүмдөй, мамлекет тарабынан транспорт жана жол тармагына өзгөчө көңүл бурулуп, анын ырааттуу өнүгүшүнө ар тараптуу колдоо көрсөтүлүүдө. Ушул жыл эле тармактык долбоорлорду ишке ашырууга бюджеттен 6 миллиард сомдон ашык каражат каралды. Акыркы 3 жылда республика боюнча 1000 чакырымдан ашык жол курулуп, оңдоодон өттү. Ушундай темпти сактоо менен бирге өлкөбүздүн булуң бурчундагы жолдорубузду жакшыртууга жетишебиз. Кудай буйрса, ар бир айылга чейин асфальт жеткизебиз. Ар бир долбоор өзгөчө көзөмөлгө алынып, жумуштар өз учурунда жана сапаттуу аткарылышы зарыл. Муну ушул жерде турган ар бир жолчу адис аңдап билип, маселенин актуалдуулугун сезип турасыздар деп ойлойм. Ушул жерден ыңгай келип турат.
Şu жолчуларга, сиздердин башчыларга тиешелүү bir анекдот айта кетейин. Эки казак менен кыргыз дос болуп, анан Москвада ушу жол университетин бүтүп келишет. Анан бирөө Алматыга, бирөө Бишкекке келет дагы казак дос bir жыл өтөй кыргыз досун чакырат экен, чай берип коёйн деп. Барса эки кабат үй, шестиси отой Мерседес, жашоосу укмуш. Анан сурайт да кыргыз: "Ай, былтыр эле экөө студент элек, эмне кантип мынча байып кеттиң? Мага bir секретин айтпайсың мага" делет. Жүр деп Алматынын жээгин алып чыгып туруп, "Мына могу жолду көрдүңбү?" "Ооба көрдүм. Шуну мен салдым" дейт. "Мен жасадым" деп. Чекесинен 5 сантиметр, калыңдыгынан 1 сантиметр экономить этип койдум, мына ушинтип байып калдым дейт. Кыргыз кайра келет, келип туруп 3 айдан кийин казак досун чакырат: "Кел, мен ответный чай берейин сага, келип кет" деп. Келсе, казак досунан 2 есе байып алган кыргыз. 3 кабат үй, Gelenwagen мингени, дача. Анан: "Ай, сен 3 ай мурун эле bir комнат квартирада жашачу эмес белең? Батирде. Батир жалдап, кантип байып кеттиң" десе, "Жүр" деп туруп алып чыгам ушу жерден. Карап алтага чейин көрсөтөй. Ушу жерге жол түшүш керек болчу, мен салбай койдум" деп. Анысыңарындай бул сөз деле жөндөн жөн келип чыккан эмес да. Өзүңүздөр билесиздер, мына бүт жол тармагындагылар Минтрансда иштеген өмүр бою кызмат кылып, ошо арасында аралашып да калганыңар бар. Жок эмес, ачык эле айтыш керек. Мурда кандай эле? Мурда bir чет өлкөлүк компанияларга тендерден утту кылып берип, анын жарымын бөлүшүп жеп, калган жарымы менен өзүбүздүн эле ушул жолчуларды, жекелерди жалдап, арендага алып техниканы, эски техникалар менен эптеп-септеп жол жасачу, айрым учурларда жолу аягына чыкпай да калган, салынбай да калган учурлар болгон. Мына ушундан келип чыккан bir анекдот болсо керек. Азыр эми жаңы анекдот чыгарып алыштыр дагы. Эми өзүбүздүн эле кыргыздар чыгарганбы же чет өлкөлүктөрбү билбейм. Айылды аралап баратса дейт, чет өлкөлүктөр кетип баратса 5-6 балдар турат дейт, жумушсуз. Саясаттан урдуруп атат дейт укмуш. Анан: "Ай, эмне турасыңар, иштебейсиңерби?" десе, "Иш жок" дейт. Тет жерде фабрика ачылыптыр, завод турат экен, 100дөн ашык орун бар экен, издеп жүрөт го жумушчулар" десе, "Аяка барсаң иштеш керек экен да" деп койт дейт. То есть бул анекдоттордун бардыгы өзү турмуштан алынат. Биз кыргыз өзү өлгүдөй жалкоо элбиз, калкпыз. Мына мен азыр өзүмдүн жон териммен өтүп аткан нерсени, бүгүнкү мынакей азыркы ситуацияны айтып берейин. Жаңы өкмөт үйүн куруп атабыз. Билесиздер, баягы мурдакы Ысык көл мейманканасынын ордуна бузуп, азыр жаңы өкмөт үйү түшүп атат. Сентябрга чейин бүтөбүз деген планыбыз бар эле. Октябрда саммит өтөт. СНГ өлкөлөрүнүн саммити өтөт, 12 президент келет, ошону ушу жаңы өкмөт үйүнөн тозобуз деп биз пландаштырып атабыз. 500гө жакын, биздин 400дөн ашыгыраак бир аз кыргыз жигиттерибиз иштеп аткан. Эми аман эле бололу, bir күндө 8 саат иштеш керек болсо, аны 5 эле саатын иштейт. 6-чы күнгө чейин иштеш керек болсо, 6-чы базар күнү жок, 1-чи күнү да келбей коет кээ бирөө. 5 саат иштегени эртең менен иштеп баштайт да 1 саат обед кылат, 1 саат телефон чукуйт, анан 1 саат тамеки чегип отурат, 3 саат ошентип жоготпой атат. Чет өлкөлүк 1 күндө жасап бүтүргөн ишти биздин кыргыздар 1 жумада да бүтүрө албай атабыз. Мына айлабыз кетип, кече күнү мына 800гө жакын Дубайдан учуп келген курулушчуларды ушу Бишкекке токтотуп калдык. Силер жардам берип, ушуну сентябрга чейин бүтүрүшүп бере коюп, андан кийин анан асман шаарын салганы кеткиле деп мына курулушчуларды алып калдык мынакей. Көрдүңүздөр мына ошон үчүн анекдоттор дагы, сөздөр дагы жөндөн жөн келип чыкпайт, бул турмуштан алынат. Биздин ушу кыргыздардын жалкоолугубуз ушундай. Мына азыр жумуш орундары жок дейт. Бар турса барбайт, барыбынан кайра кетип калат. Оор экен биякта жумуш деп. Оор болсо ошончолук эмгек акы төлөп берип атат, ишиңе жараша. Урматтуу жолчулар, эми жогоруда айтылган тамашага сиздердин тиешеңиздер жок. Албетте башчыларга тиешелүү бул. Ар бириңиздер далай-далай тоскоолдуктарды жеңип өткөн бекем, эрктүү, мол тажрыйбалуу кесипкөй адиссиздер. Силердин басып өткөн байсалдуу жолуңар жаш адистерге мыкты үлгү болуп, алардын кесипкөйлүгүн арттырууга шык дем берет деп ишенемин. Мына ушундай жүрүшүңүздөрдөн жазбай, алдыга умтула бериңиздер. Алдыбызда масштабтуу, бийик жоопкерчиликти талап кылган ири долбоорлор турат. Мамлекеттик мааниге ээ мындай максаттарды өз деңгээлинде ишке ашыруу мекен алдында бир эсе сыймык болсо, бир эсе чоң милдет.
Мен сиздерде чыныгы адистер менен Кыргызстандын өнүгүшүн шарттай турган асыл максаттарыбызга жетебиз деп бекем ишенемин. Бүгүнкү сатылып алынган атайын техникалар мамлекет менен кошо жарандарыбыздын бакубат жашоосуна себепкер болсун. Салган жолдорубуз өлкөнүн өнүгүүсүнө кызмат кылсын. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.